Ардактуу Бишкек шаарынын тургундары, бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, кымбаттуу айдоочулар, бүгүн биз Борбор шаарыбызда электробустарды кубаттоочу жана тейлөөчү жайды реконструкциядан кийин расмий ачып жатабыз. Заманбап жана туруктуу транспорттук өнүгүү жолунда шаардыктардын ыңгайлуу каттамын камсыз кылууга, шаарыбыздын экологиялык тазалыгына дагы бир чоң кадамы шаардын олуттуу жетишкендиги менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Бишкек шаары жалпы Кыргызстандын баш калаасы. Негизги мамлекеттик мекемелер жайгашкан, өлкө тагдыры боюнча маанилүү чечимдер кабыл алына турган, чет өлкөлөр менен расмий алака катыш жүргүзө турган борбор шаар. Биз сүйүктүү шаарыбызды чет жактарга тааныта турган, расмий борбор макамына татыктуу болуш үчүн көрктөндүрүү, экологиясын сактоо, жашоого ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча бардык аракеттерди көрүп келе жатабыз. Мына ошол тынымсыз жаңыланып, жанданып, жашоосу кайнап турган Ордо калаабыздын кан тамыры бул коомдук транспорт байланышы. Анткени күн сайын 100 миңдеген тургундар шаардык транспорт менен ары бери каттайт, жумушуна барат, үйүнө кайтат. Мамлекет Борбор калаа тургундарынын күнүмдүк каттамын жакшыртуу, ыңгайлуу шарт түзүү максатында коомдук транспортты өнүктүрүүнү артыкчылыктуу багыттардын бири катары кабыл алганбыз. Мына ушундан улам акыркы 2 жылда газ менен жүргөн 1000ден ашык автобустарды сатып алдык. Андан башка дагы көптөгөн автобустар алынып келинип, шаардыктарга кызмат көрсөтүп жүрөт. Бирок азыркы күндө транспорт гана эмес, экология маселеси дагы курчуй баштады. Кала тургундарынын коомдук транспортун жакшыртуу менен катар шаардыктарга таза абада өтө маанилүү. Мындай заманбап чечимдер биздин келечекке болгон жоопкерчилигибиз деп эсептесек болот. Эми бул коомдук транспортту тейлөөчү жайдын тарых таржымалына азын-оолак токтоло кетейин. Экинчи депо деп ат менен кеңири таанылган троллейбустардын токтомо жайы 1971 жылы курулуп пайдаланууга берилген экен. Андан бери канча жылдар өттү, заман өзгөрдү, транспорттун башка ыңгайлуу түрлөрү дагы чыкты. Бүгүнкү күндө Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Бишкек шаарына 120 жаңы электробус толугу менен алынып келинди. Жогоруда аталган депо толугу менен оңдолуп түзөлүп, кубаттоочу инфратүзүм катары модернизацияланды. Бул жаңы транспорттук комплекс Бишкек шаарынын коомдук транспорт системасын жаңы деңгээлге чыгаруучу ири долбоор экенин баса белгилеп айта кетейин. Бул аймакта 5860 чарчы метр курулуш аянты камтылган, ага техникалык тейлөө жана оңдоо жайлары, административдик корпус, кошумча курулуштар дагы кирет. Комплекстин ичинде 60 электробусту жана газ менен жүрүүчү 90 автобусту тейлөө жана сарамжал сактоо шарттары каралган. Башкача айтканда, жалпы 150 даана транспорт каражаттарын бир убакта тейлеп, шаардык маршруттук тармактын тынымсыз иштөөсүн кыйла жакшыртууга багытталган. Бул жерде электробустарды кубаттоочу станциялар да орнотулду. Күнүмдүк оңдоо жана техникалык тейлөө иштери боюнча атайын техникалык жайлар иш алып барып жатат. Бул жай Борбор калаанын коомдук транспорт каттамын камсыздоочу автобустар менен электробустардын ишмердүүлүгүн жоготот. Барлыктарды үзгүлтүксүз жана сапаттуу тейлөөгө өбөлгө түзөт. Иш-чаранын урматтуу катышуучулары, бул долбоорду ишке ашырууга салым кошкон өнөктөштөргө жана жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдире кетейин. Сиздердин эмгегиңиздердин аркасында өлкөбүздүн баш калаасы жакшырып, көркүнө чыгып, өсүп өнүгүп келе жатканын көрүп жатасыздар. Учурдан пайдаланып, уруксат берсеңиздер, автобустардын айдоочуларына дагы кайрыла кетейин дедим эле. Урматтуу айдоочулар, аялдамага кимиңер биринчи келип токтосоңор дагы астыгараак барып токтосоңор болбойбу? Сөзсүз эле аялдамага жетип жетпей токтошуңар керекпи? Артыңарга бир заматта 3, 4, 5 автобуска чейин келип токтоп батпай жатканын көрүп жатасыңар да. Көрүп жатасыңар да. Автобустарды эле эмес, жеңил машиналарды дагы пробка кылып артыңарга жыйнап алып жатасыңар. Айтып эле атабыз.
Мен шаар ичинде өзүм дайыма машина айдап жүрөм. Bir күндө чыгып bir 4-5 саат шаар кыдырып келсем, 10-15 остановкада аялдамада так ушундай көрүнүштү көрөм да. Жетип жетпей келип токтоп алат, аркасында 5-6 автобус турат, күтүп, анын аркасында 20-30 жеңил машиналар турат. Ошондуктан кимиңер биринчи келип токтосоңор дагы алды жагына барып токтогулачы, сураны силерден. Көп болсо элдер bir 20-30 метр жерге басып барып түшөт. Андан эч нерсе болуп кетпейт. Зато арт жагыңарда 4-5 автобуска орун калтырып токтойсуңар. Пробка да болбойт. Мындан сырткары электробустар менен автобустарды сарамжалдуу пайдаланууга, шаар маданиятын сактап, жалпы жүргүнчүлөргө сылык, сыпаа мамиле кылгыла. Ошону менен бирге эле шаар тургуну болобу же шаарга келген мейманбы, айтор, урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге дагы кайрыламын. Коомдук транспорттун айдоочуларынын таң аткандан түн киргенге чейинки тынымсыз эмгегин баалашыңыздар керек. Ажылдап көрүнгөн жерден токтот эле токтот деп кыйкыра бербеңиздер. Bir гана аялданмадан токтойт экенин эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мурдакы маршруттук таксилердин заманын унуткула. Ал заман өттү, кетти, болду, эми келбейт кайра. Урматтуу шаарлыктар, Борбор калабыздын өркүндөшүнө багытталган бүгүнкү саамалык менен дагы бир жолу куттуктаймын. Ар бир аракетибиз элибизге кут, мамлекетибизге сыймык алып келе берсин. Бишкек шаарыбыз күнүгө жаркырай берсин, жакшыра берсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Бұл екі еме карточка QR код var mı? Telefon жоқ QR код Telefon. Ha, bir yaklaşık. бұл болса еменен бұл бар емес еменен төлөйт виза карталар Visa kartalar. бұл карттаменен төлөйт турган эмес илип койсоңор бар коляскалар ар бир жумбастан анан Kança minutта nölden başlap зарядтап кетишет. бұл негизи талабы боюнча 0-га чүрбөш керек экен 20% калтырыш Ошону 20%дан канчадан? скоростной мен азыр 2,5 саатта толтойт. 2,5 саат мен жетекчи болом, сапат кылам. 2,5 саатта зарядка болот, быстрый заряд 100 киловатт. 100 киловатттан 300 километрге жетет, а? 270-тен 320 километр. 300 var. 18 саатта жетет. 2,5 саатта зарядка 300 километр. жүрөт. Ну, улам очерет менен келип турат да заряд. 85 эмен кой Бүттү ушинтип коесуң, уже заряд алып. Эки жагынан тең эмеси бар. Пистолет салат. Ар жагында да. Ар жагында. Каалаган жагында. Калаган жагында. мына бул троллейбус муну уже тягын байлап койдук болду колдонулбай бул заряд жүрүзөт азыр ичинен көрсөңүз болот мына биз үстүнө койгон жокпуз батареялар мына майка коюлду биякта батареялар биякта алдына бирок отурганга шарт түзүп койдук болду мынакей Бул баягы илгерки эле троллейбус. Троллейбус. Электромобилге жасап коюшуп, туура? электробус Канча электробус? 50 000 доллар керек деген? 45 50 тегерек. 45-50 000 керек. Зато булар деген бышык да, илгерки. Кайра 10 жыл кызмат кылды. Да, 10 жыл. Нормально. биз өзүбүзгө 42-ни калтырганбыз да Bir автобус канчадан айланды тигил электробустар? 280 доллар. 218. А тигил газды канчадан алдыңыз? Газды 90 алсак керек. 86.500 доллар. 86. Муну 50 алган болот экенбиз да. 50. Зато бул 10 жыл жүрүп берет. Кызмат кылып жөнүндө. негизи Жастары бар троллейбустар. Бар. Булдары жүрүп атабызбы ошондо? Жүрөт атты. Бул деле ошо 300 км жүрөт беле? бул мындай иште Ушундай иштейт экен. Тигил автобустар ушундай иштейт. жок тиги будан тынчыраак Бул тиги ушу троллейбустун тяговый двигателин өзү эле калтырып койду. Просто электрический болуп. Электрический. Мурда телемеден контактный сеттен ток алган болсо азыр батарейкадан алып. Ana biraz айдап koyunç. Bir tekerlerken ayдап koy. Айда. бирок айырмасын байкайсыз чуть тяжелее же Ha, тяжелее, да. Мунку бай аймелери бар да, ходовой тияк буяк болуп отуруп. Бирок резвый болот экен элек. Тигил резвый болот да. Бул жайыраак. Бул деле газ сөзсү кетет экен. Газ берсе кетет. жок бирок бул эмеси разгону катуу
Булар кыла албай атат дегенде. Булар өткөндө маалымат беришкен коомчулукка. Троллейбусту жаза албай атат, жазаган эме жетпейт деп. Бизде 40 троллейбус бар. Линияга байланбай, байлап жерге бара берет. Жаңы конуштарга бара берсе боло берет мынакей. Болгону бунуку 150. 150 болсо да ой эмес. 20 километр. Ой эмес. Любой сиз айткандай короткий маршрут болуп койсокчу. Шаардын ичинде. Шаардын ичинде булар жүрсүн, сыртына дегилер жүрсүн. Алыс жактарга, Кант тиги Сокулук жакка чейин. Тиги аркада автобусуңар даярдагыла. Аны даярда бир тегеден көрөлү. Ушундай. Кеттик, кана. Бuyakta көп эмне, пока эчине жапмайча, айданы жүргөйт автобус, анан булар жапмайча жүрөт. Маңдайына тоқтап тұрасың, 100 бат. Түшүп калалы ошо. Технический, ремонтский, мастерский. Автобус. Мойкаларды алып, оснащение қолымен жумай жоқ алып, только Құдайым қолдап, қыдыр жолдап, әрдайым ақ жолдап отырсын. Аман болыңыз. Үй білеңізбенен бар болыңыз. Депо болуп тур мына. Сонун депо болуп тур мынакей электробустар. Анан троллейбустарды баягы биз алып атканда кыйкырып өкүрүп бакырып атпады беле, эсиңиздердеби? Дүйнөлүк коомчулукка чейин кайрылып ийишкен. Окуй талкалап атат, троллейбустарды алып атат, бул экологический таза нерселер деп. Аны дагы мынакей үстүндөгү немесин алып туруп, зато электробус кылып койду. Убакыт көрсөтүп койду өзүнүн немесин. Үчөөнү жасаптыр, калгандарын да жасайбыз деп атабыз. Кудай берсин. Аккумуляторлорду деле орнотуп коет экенбиз, болду, электробус. Сизге камчы кудушач өмүр ден соолук берсин. Кудайым берсин. Бактылуу болуңуздар. Дәвір жолы кайрылайын, ай, силерге. Дәвір жолу. Бири-бириңерди тарбиялагылачы, ай, бири-бириңерди. Эгерде укпай аткан болсо, эми силер эми коллективсиңер да. Силердикин угат. Баарыңар жабылып бир 5-10 кишини тарбиялай албай эмне болдуңар? Болобу тарбияласаңар? болот. Бул деле акырында Остановкага айдап келгенде эң алдына барып токтобойсуңарбы? Анан экинчиңер келгенде дагы учуна токтоп албай, анын аркасына барып токтобойсуңарбы? Артка место таштагыла да. Билесиңер, что 3-5 мүнөттөн кийин экинчи автобус келет, үчүнчү автобус келет. Анан маңырайып отуруп алып баягы жерде 5 мүнөт отурасыңар, бүт пробка аркаңардын баары. Мен да далай ошондой акыбалда калдым. Силердин аркаңарда турдум машина менен. Мен ошон үчүн айтып атам силерге. Турдум качан жылар экен деп. 10 мүнөт убакытты алып коет экенсиңер. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү жылгыча 10 мүнөт убакыт кетет экен. Анан пробка деп анан ыйлайсыңар анан шаар ичинде анан. Бүт пробканын баарын ошо силер кылып атпайсыңар. Остановкага киргиле да тетик алдына барып токтобай 20-30 метрге чуркап келип түшөт да эмне болот анда? Эчтеке болбойт. Керектүү адам түшөт. Мисалы 100-чү маршрут керек болсо мен чуркап барып түшөм 20-30 метрге. Туура. Туура айтамбы эми мына? Туура. Ошон үчүн ошо өзүңөр тарбия алгыла биринчи. Анан башкаларды тарбиялагыла да. Башка коллегаларыңарды. Ким токтоп калса, ошентип токтогон болсо, кечинде чакырып туруп, чогулушка салып туруп урушпайсыңарбы? Сен бүгүн могу остановкада ушинтип токтодуң. Давайте бири-бирибизге кичине тарбия бололу, мындай порядок болсун шаарыбызда десеңер болобу? Туура. Суранабыз ошону кылгыла, мындан кийин андай болбосун. Мен гаилерди да чыгардым, мэриянын сотрудниктерин да чыгардым. Ай, тарбиялагылачы деп. Немеле жезлаларды алып турду бир жума, бирок кайра эле азыр дагы эле ошол көрүнүш. Мына тарбия жок да бизде, тартип жок. Кудай буйрса болот эми. Келгиле ошол бири-бириңерди тарбиялагыла. Туура айтасыз. тартипке келип атабыз азыр. Элдин баары силердин автобус, электробустар менен жүрө баштаса, шаар ичинде пробка да болбойт. Машина акыркы 5 жылда машина баягы болуп көрбөгөндөй көбөйүп кетти. Ошон үчүн пробка мына шаарда. Шаарда эле эмес, бүтүндөй республика боюнча. 30 жылда кирген Кытайдан, аркы берки өлкө, Европалардан келген 30 жылдагы машина бизде 5 жылда кириптир акыркысында. Мына элестеткиле. Ошон үчүн анан пробка болот шаар ичинде. Мына жолдорду болушунча кеңейтип атабыз, ошентсе дагы пробка. Болушунча жасап атабыз, антсе дагы пробка. Анан аныс аз келген соң анан силер дагы анан бүт остановканын баарын жаап алып туруп, бир эле автобус жаап алып пробка кылсаңар туура эмес болот экен да.